Bir şef kelip bir 8 saat 18 saat işteysin dep bir жумушту берет. Баягы жумушчу şef хозяин келгенде жакшына иштейт, şef кеткенден кийин болду. Урматтуу мекендешим, мусулман bir тууганым, аманатка кыянат кылбашыбыз керек. Берилген убакта так туура иштешибиз керек. Анан мынау табият берилгенден кийин табиятка кыянат кылуу, бардыга шүгүр кылуу деген жөн гана Кудайыма шүгүр деген менен эмес. Кудайыма шүгүр дегени берилген табиятты таза, туура, так туура сакташыбыз керек. Берилген учурунда кийик атпа деди, атпаш керек. Берилген табияттагы туура, так туура эрежелерди сакташыбыз керек, урматтуу мекендешим. Кудайыма шүгүр дегени амал менен болот, жөн гана тил менен болбойт, урматтуу мекендештерим. Азыр оператор була ылыйларды, көлдөрдү көрсөтөт. Бул өтө кооз жерлердин бири экен. Сары Челекке мен да биринчи жолу. Алхамдулилла дешибиз керек. Bunday нематтарга Кудайыма шүгүр дештен башка эмне дешибиз керек, урматтуу мекендешим. Бизде бардык нерсе бар экен. Швейцариянын не кереги бар? Базы келип атып айтып атат. Швейцариянын бизге не кереги бар? Ушундай сонун кооз жерлер экен деп. Чындыгында урматтуу мекендешим, бизде бардык нерсе бар. Биз эгер өнүгүүгө мындай чоң-чоң зданияларыбыз, этажкаларыбыз, 50 этаж домдорубуз болбосо дагы, жаркырап аккан фанталарыбыз болбосо дагы, бизде табияттан берилген ушундай кооз жерлерибиз бар. Фантасы болбосо кенен аккан дарыяларыбыз бар. Асманга булут аралаш жерлерибиз бар. Bundan өткөн не бар, урматтуу мекендешим? Бизге таксиде келип алдабаса, турист келсе, аны алдабаса, эптеп чөнтөгүнөн акчасын алам дебесе, таксилер алдабаса, туура болсо, шаарда ашканалар, кухнялар өзүн таза, адал тамагын берсе, келген учурда келип бул жерде табияттан болгон жол эрежелери сакталса, светофорлор ордунда болсо, жолдор ордунда болсо, бар жок ордунда болсо, бизге 50 этаж зданиянын башканын кереги жок, туристтер өзү агып келет. Туристтер өзү биздин Кыргызстаныбызды көтөрүп коет. Ошондуктан урматтуу мекендешим, Кудайыма шүгүр дешибиз керек. Бул берилген табиятта карасаңыздар, бардыгын так туура шүгүр кылып сакташыбыз керек эрежелерди.